Саламатсыздарбы, күндүзгү кабарлар менен тааныштырып, студияда мен Альбина Жолоева. Мугалимдердин айлык акысы тууралуу мыйзам долбоордо маянаны 30%га көтөрүү каралган. Бул тууралуу Азаттыкка депутат Каныбек Осмоналиев билдирди. Анын айтымында мугалимдерге орточо 15 000 сом убада кылынганы менен учурда алар 5-7 000 сом гана алышат. Өкмөт 2011 жылдын май айында мугалимдерге каршы токтом кабыл алып, тарифтик торчодон саатына төлөй турган режим киргизип коюшкан. Бизге да айтпай, мугалимдерге да жакшы түшүндүрүшкөн эмес. Натыйжада айлык акы бир аз көтөрүлүп, кийин кайра төмөн болуп калган. Маянаны 30%дан кем эмес көтөрөсүңөр. 2,5 миллиард сомду кайдан болсо да табасыңар деп өкмөткө катуу шарт койдук. Болжолдуу маалыматтар боюнча Кыргызстанда 75 000ге жакын мугалим бар. Ошол эле кезде мектептерге 2476 мугалим жетишпейт. Өкмөт Кыргызстандын бирдиктүү экономикалык аймакка кошулуусуна негиз болчу жол картаны бекитти. Жол карта өлкөнүн аталган мейкиндикке кошулуу жарыянынын жол жобосун камтыйт. Анда аймакка кирген Орусия, Белоруссия жана Казакстан менен эркин соода жүгүртүү, миграциялык кызматташтык жүргүзүү эрежелери каралган. Быйыл 29 майда Кыргызстандын бажы биримдигине кирүү мөөнөттөрү жана шарттары боюнча жол картасы бекитилген. Ошол эле учурда Кыргызстан бирдиктүү экономикалык аймакка кошулуу ниетин билдирип, президент Алмазбек Атамбаев бул багытта ишти тездетүүнү өкмөткө тапшырган. Бирдиктүү экономикалык аймак бул бажы биримдигинен кийинки уюшма болуп саналат. Бул аймакка Орусия, Казакстан жана Белоруссия кирет. Анда капиталдын, сооданын жана жумушчу күчтүн эркин жүрүүсүнө жол берилген. Бүгүн Ош облустук ички иштер башкармалыгы тарабынан динамияда боюнча спорттук мелдеш башталды. Мелдеш спорттун регби, кол күрөш, таш көтөрүү, ордо жана ок атуу түрлөрү боюнча өттү. Бул мелдешке 5 команда Ош шаардык жана облустук ички иштер башкармалыгынын жааматы, Жалал Абад, Баткен областтарынан келген командалар, Оштогу атайын багыттагы фондунун жана Оштогу атайын адистештирилген күзөт башкармалыгынын командалары катышууда. Сынак бүгүн башталып, жеңүүчүлөр эртең аныкталат. Алар атайын кубок, ардак грамота жана акчалай байгелер менен сыйланышат. Иш-чара 1 ноябрь кыргыз милициясынын 90 жылдык мааракеси жана кызмат учурунда каза болгон милициянын кенже лейтенанты Нурлан Садиевдин жаркын элесине арналып өткөрүлүп жатат. Бул саамалык 2005 жылдан бери өткөрүлөт. Нурланбек Садиев өзүңүздөргө белгилүү болгондой 2004 жылы 21 ноябрда террористтик уюмдун мүчөсүн кармоо учурунда баатырларча курман болгон. Ошол 1 жылдыгынан баштап, 2005 жылдан баштап, ошонун элесине карата атайын динамияда боюнча спорт мелдеш өткөрүлүп башталган. Быйылкы жылы 9 жылы өткөрүп жатабыз. Бүгүн Жогорку кеңештин жыйынында чек ара ыйгарым укуктары жөнүндө мыйзам долбоору 3-чү окууда каралды. Мыйзам долбоорунун демилгечиси депутат Бакыт Төрөбековдун айтымында, долбоор чек арага жакын жайгашкан калктуу аймактардын тургундарын акы төлөнүүчү негизде мамлекеттик чек араны сактоого тартуунун тартибин аныктайт жана чек ара ыйгарым укуктарын белгилейт. Ал мыйзам долбоору кабыл алынары менен чек арага танапташ айылдарга жапырт курал-жарак таратылбастыгын айтып, курал берүү тартибин өкмөт чек ара кызматы менен макулдашуу аркылуу аныктарын баса белгиледи. Мыйзам долбоору 3-чү окууда добуш берүүгө жиберилди. Кыргызстан түштүк аймакта бизнести өнүктүрүүдө коңшулаш Кытай, Тажикстан жана Өзбекстан менен жакшы мамиледе болуп келген. Бирок акыркы кездерде абал ooрлоп баратат. Айрыкча Тажикстан менен. Бул өңдүү маселелерди кандай чечебиз деген суроону ортого салган чек ара конфликттеринин шартында түштүк аймактык экономикалык потенциалы аттуу жалпы улуттук 6-чы бизнес форумда кеп болду. Аталган мамлекеттердеги ишкерлерди кайра кызматташууга тартуу, аларга шарт түзүп берүү, аймактардагы экономикалык абалды жакшыртуу жаатындагы кеңешме тууралуу кеңири маалыматты кабарлардын кечки чыгарылышынан көрө аласыздар. Өзгөчө Кырдаалдар министрлиги бардык унаа ээлерин айдоочуларды бийик тоолуу унаа жолдор аркылуу жүрүүдө жайкы дөңгөлөктөрүн кышкы дөңгөлөктөргө алмаштырууну эскертет. Өзгөчө Бишкек-Ош унаа жолунда жол коопсуздугун камсыз кылып, бири-бирине тыгын жаратпаш үчүн жайкы дөңгөлөктөр менен жолго чыкпоону сунуш кылат. Жүргүнчүнүн ден соолугу жана өмүрү айдоочунун колунда. Андыктан ар бир айдоочу жолго чыгарда жолго керектелүүчү шаймандарына көңүл буруусу зарыл.
Бүгүн Ош шаардык аскер комиссаратында ички аскер кызматына чакырылгандарды узатуу кечеси болуп өттү. Кызматка Ош областынан 65 бала, Баткенден 25 бала чакырылган. Алар Реми Бишкек шаарында жигиттик милдетин өтөшөт. Узатуу кечеге ата-энелер жана командирлер катышты. Ош шаарында аскерге чакыруу декабрь айына чейин улантылат. Эскерте кетсек, бул жылы Ош шаарынан 150дөй өспүрүм аскерге жөнөтүлүп, 450дөйү альтернативдик кызматка чакырылды. Ал чакырылууга 18 жаштан 25 жашка чейинки Кыргызстандын ден соолугу чын, билими жогорку жана ортоңку жарандар чакырылат. Билими жогорку жарандар үчүн аскер кызматы 9 ай өтөт. Андан сырткары 2 ай аскердик наамга, лейтенант наамына ыйгарылат. Билим ортолор үчүн 1 жыл. Булар дегенде Кыргызстандын ортосунда кызмат өтөшөт. Кыргызстанда жумушсуздуктун көрсөткүчтөрү ошол эле бойдон сакталууда. Өлкө ичинде жумушсуздук басымдуулук кылган аймактардын катарын Жалал Абад областы да толуктайт. Өткөн жылга салыштырмалуу бул жылы область боюнча жумушсуздуктун саны 3%га кыскарганын адистери белгилешүүдө. Бүгүнкү күндө Эмгек, миграция жана жаштар министрлигинин Жалал Абад областтык башкармалыгына жумушсуз 12 миңден ашуун жаран катталган. Теманы кесиптешим Талгат Бакиев улантат. Араван жана өзгөн райондорунда аз камсыз болгондорго жөлөк пулду мыйзамсыз белгилөө боюнча 650 учур катталган. Бул тууралуу бүгүн УКМКнын басма сөз кызматынан кабарлашты. Жөлөк пулдун бул түрү жарандардын үй мүлкү, кирешеси тууралуу маалыматтарды жашыруу менен чыгарылган. Окуя боюнча Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин алдамчылык жана шалакылык беренелери боюнча кылмыш иши козголду. Бүгүнкү күнгө карата жөлөк пулду мыйзамсыз белгилөөдөн улам мамлекетке 2 миллион сом зыян келтирилгени эсептелди. Учурда ушундай эле фактыларды аныктоо аракеттери уланууда. Ушуну менен кабарлардын күндүзгү чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Ал эми сиздерди кесиптешим Борбор Азия жаңылыктары менен тааныштырат. Саламатсыздарбы? Борбордук Азия жаңылыктары менен Азаттыктын студиясында мен Рахат Кеңешова. Пакистандын түндүк батышында өткөн түнү АКШнын учкучсуз башкаруудагы учактары согушкерлердин машыгуу лагерлери деп шектелген жайларга сокку урду. Пакистандын чалгын мекемелеринин расмий өкүлдөрү билдиргендей, андан согушкер деп шектелген 6 адам өлүп, 9-у жараат алган. АКШнын учкучсуз башкаруудагы учактары аба соккусун жасаган түштүк Вазиристан чөлкөмүнүн Шавал районунда Пакистан армиясы да июнь айынан бери талиптерге каршы операция жүргүзүп жатат. Тажикстандын башкы прокуратурасы өлкөнүн жогорку сотуна кайрылып, топ 24 деп аталган саясий уюмдун ишмердүүлүгүнө тыюу салууну өтүндү. Мамлекеттик бийликти басып алууга аракет жасаган деген айып менен катар, прокуратура бул топту экстремисттик деп атоону жана Тажикстандын аймагында ишмердүүлүгүн токтотууну суранды. Расмий каттоодон өтпөгөн бул топтун башчылары Умарали Кубатов жана Шарафиддин Гадоев чет өлкөгө чыгып кетишкен. Бийликтин экстремизм жана экономикалык кылмыштар боюнча айыптоолорун алар атайын уюшулган саясий куугунтук деп атап, буга карабастан топ 24 уюму аркылуу тажик өкмөтүн сындоону уланта берерин айтууда. Айрым талдоочулар 2 күндөн бери Тажикстанда интернеттеги айрым социалдык тармактар жана сайттар ачылбай жатышын ушул топтун элди 10 октябрда митингге чыгуу чакырыгына байланыштырып жатышат. Социалдык тармактарда Өзбек президенти Ислам Каримов жаңы мечиттин ачылышына барганда бутун чечпей кирип, шариятты бузганбы деген суроонун тегерегинде талкуу жүрүп жатат. Тагыраак айтканда, Каримов мечитке бут кийимчен киргенби же жылаң аякпы деген маселе козголууда. Мындай талкуунун жаралышына чет өлкөдө жашаган оппозициячыл журналист Исмат Хушевдин президентке Алланын үйүнө бут кийимчен кирип чоң күнөө кетирген жоксузбу деп жазган ачык каты себеп болгон. Бирок мамлекеттик телеканал көрсөткөн кадрларда Каримов жылаң аяк жүргөнү көрүнүп турат. Өзбекстанда гана эмес, жалпы Борбор Азия аймагында ири мечиттердин бири Минор 2,5 жылда салынып бүттү, ичинде 3000 кишини батыра алат. Казакстан улуттук курама команданын Түштүк Кореянын Инчхон шаарында өткөн Азия оюндарына жеткен жеңишин белгилөөдө. Азиаданын жыйынтыгы боюнча Казакстан медалдардын санын эсептегенде 4-орунду ээледи. Казак спортчулары бул жолу 84 медаль утуп алды. Алардын 28 алтын, 23 күмүш жана 33 коло медаль. Азаттыктын Борбор Азия боюнча ушул жана башка жаңылыктар менен кененирээк сиздер Азаттык чекит KG дарегиндеги биздин сайтыбыздан тааныша аласыздар.